22 февральда Борбор калаада КСДП партиясынын катчылыгынын жетекчилиги айрым мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары Карамушкина, Кодураңабалар маалымат жыйынын өткөрүшүп, эски обондорун кайрадан созушту деп жазып чыкты Фейсбуктагы Беспирдел Кейжи Кыргыз Республикасы тайпасы. Мисалы, мурдатан эле ооздорунан түшүрбөй келаткан Райым Миллион тууралуу айтышты. Анан дагы президенттин инеси Асылбек Жээнбеков тууралуу ооздорун болушунча чоюшту. Атамбаевсиз КСДП кыймылынын артында анын турганына дагы айыпташты. Бир да фактысы жок катнашак таратышты. Мунун өзү эмнени түшүндүрөт, алар бүгүнкү бийликке тийише турган, сындай турган эч кандай жагдай таба алышпаганын, ошондон улам кайрадан эле мурдагы обондорун созуп жатышканын билдиришет. Эми бул түшүнбөгөндөргө кайра баштан түшүндүрө кетели. Эгерде бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Матраимовду сынгала турган болсо, анда биринчи кезекте аны 6 жыл бою бөпөлөп, канатына калкалап карьералык өсүшүн камсыз кылып берген экс-президент Алмазбек Атамбаевга кине коюу керек. Райым Миллионду бүгүнкү бийликке жармаштырууга эч кандай негиз жок. Тескерисинче, бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков Ошто губернатор болуп турган кезде Матраимовду ал жактан бажы кызматынан кетиргенде аша кайра кызмат ордуна алып барып койгон. Муну коомдук ишмер Азимбек Бекназаров ачык эле айтып жүрөт. Ал тургай 400 000 АКШ долларын алышканын дагы ачыкка чыгарган. Андан кийин мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгына көтөргөн. Бүгүнкү бийликтин учурунда ал мамлекеттик кызматта иштеген жок. Ал эми президенттин энеси Асылбек Жээнбеков эч кандай агасынын ишине кийлигишпей, өзүнүн гана депутаттык ишмердүүлүгү менен алек болуп келет. Атамбаев бүтүндөй маалымат армиясы менен күнү түнү иштеп Асылбек Жээнбековго айып таба албай убара. Аны элге жек көрсөтүү үчүн чет өлкөлөрдөн саясий технологдорду жалдап иштетип жатканын дагы жакшы билебиз. Ал депутаттык кызматта агасы президент болгонго чейин эле олтурган. Ушул эле маалымат жыйынында Карамушкина көпчүлүк мурдагы мамлекет башчысын ачык колдоп чыгуудан коркуп турушат. Мисалы, Мурадыл Мадименов дайыма басым болуп жатканын сезип турат. Анын үйүнө УКМКнын кызматкерлери келип атат. Адамдар өзүн коопсуз сезе албай жатат, бизнести тартып алабыз деп жатышат. Башкача айтканда, Бакиевдик ыкмалар колдонулуп атат дегенин дагы уктук. Маалымат жыйынына катышкандардын баары Атамбаевдин барымтасында калган адамдар. Алар ашаны эч качан таштап кете албайт, анткени баарын финансылык жактан чүлүктөп алган. Мынтип жалпыраштырып жалган айта берүүнүн бүгүнкү күндө зарылчылыгы жок. Ал эми андай жалгандарга ишенбейт. Эгерде кимдир бирөөгө кысым болуп жатса, бизнесин бийлик тартып ала аткан болсо, анда коомчулук ачык билинмек. Андай факты каттала элек. Ал эми көпчүлүктүн Атамбаевди ачык колдобой калышканы ага карата ишенимдин жоголгонунан кабар берет. Себеби аша 6 жылдык президенттик мөөнөтүндө элибиздин ырыскысына кол салып, мамлекетти жан жөөкөрлөрү менен чогуу каалагандай тоногону билинип калбадыбы? Булак Назар Ньюс, Чекит Кейджи.